Коронавирустар деген эмне? Коронавирустар бул кыргыз тилине которгондо таажы сымал вирустар десек болот. Вирустун түзүлүшү таажыга окшош. Оорунун белгилери кандай жана ал дарыланабы? Аталган оорунун белгилери кадимки сасык тумоонукундай эле. Кимдир бирөөнүн дене табы жогоруласа, кайсы бирине дем жетпегендей болуп, жөтөлүп, тамак ооруу сыяктуу болуп сезилет. Жугуу жолдору аба аркылуу жугат. Оорулуу адам жөтөлгөндө, чүчкүргөндө, сүйлөшкөндө вирусту абага бөлүп чыгарат. Ооруну кантип аныктоого болот? Ооруну аныктоо дем алуу жолдорунан алынган үлгүлөрдү лабораториялык анализдөө аркылуу жүзөгө ашырылат. Коронавирустан кантип коргонууга болот? Колду самындап жуугула же спирттик камтылган антисептикалык каражаттарды колдонгула. Жөтөлгөндө жана чүчкүргөндө оозуңарды, мурдуңарды кагаз бет арчы же чыканагыңар менен тоскула. Дем алуу жолдорунун курч вирустук оорусуна кабылган адамдар менен кучакташуудан, кол алышуудан кармангыла. Вирустук инфекциянын белгилери: дене табынын жогорулашы, жөтөлүү, дем алуунун начарлашы пайда болгон учурда айланадагыларга жуктурбаш үчүн бир жолу колдонулуучу бет каптарды тагынгыла. Бөлмөнү тез-тезден желдеткиле жана нымдуу чүпүрөк менен көбүрөөк тазалап тургула. Жаныбар тектүү азыктарды жакшылап бышыргандан кийин колдонгула. Айланадагыларга жуктурбаш үчүн бир жолу колдонулуучу бет каптарды тагынгыла. Өз өмүрүңө, өз ден соолугуңа сак бол.